урматтуу Баткен элим, кечеги WhatsApp'tan берилген маалыматтар туура эмес берилип калыптыр. Мен негизги айтайын деген оюм, кече Баткен областык ооруканадагы иштеп жаткан ак халатчандар үйлөрүнө таркашты эле, ошону айтайын дегем. Мен ошон үчүн кыргыз элинен кечирим сураймын. Анан азыркы убактагы карантин жаткан жарандардын акыбалдары жакшы, медициналык кызматкерлер өздөрүнүн жардамын берип турушат. Дагы бул жолу кыргыз элинен кечирим сураймын. Сиздер паника калтырбаңыздар. Сиздердин бир гана жардамыңыздар үйдөн чыкпаңыздар суранам. Урматтуу Ат башы тургундары, Ат башы эли, жакынкы 2-3 күн аралыгында азыркы кырдаалга карата, коронавируска карата Ат башы Бишкек Кочкор Бишкек жолуна коюлган блокпостторго карата мага келген WhatsApp аркылуу келген аудиозапись бар болчу. Ал аудиозаписте паспорт аркылуу гана өткөрүлөт деген сөздүн артынан 200 сомдон эле алып өткөрүп атыптыр, эч кандай паспорт текшербей эле турат деген СМС болчу. Мен ошону башка Ат башы элиндеги группаларга таратып ийгеним үчүн кечирим сурайм жалпы Ат башы элинен жана кыргыз элинен. Дана сиздерге да айтып кетерин, ушундай СМСтерди жөнөтпөй эле койсоңуздар.